Дагы бир жолу саламатсыздар, урматтуу журналисттер. Менин пресс-конференция берүүмө көп себептер болду. Ошол себептердин бири менин ушул элчи болуп шайланышым, жакында Кыргызстандан кетип жатканым. Мына ошол жөнүндө да көп сөздөр болуп атат. Бу да себептердин бири. Ошондуктан мен биринчи эле нерсени ошол биздин улутчул мекенчил күчтөрдүн жүргүзүп аткан иштери боюнча айтып өтөйүн. Мен үчүн дегенде ошол боюнча көп түшүнбөстүүлүктөр болуп атат. Айрыкча парламент тарабынан биздин конституциядагы элдик демилге менен киргизген референдум жөнүндөгү мыйзам жөнүндө көп сөздөр болуп атат. Парламенттин өзүндө айрым депутаттар айтып атат. Мисалы ошол депутат Бекешев, Чыныбай, Турсунбеков окшогон депутаттар айтып өттү. Ушул мыйзам эч нерсеси жок, Юстициянын сайтында жок, эмне шашып атабыз андай мындай деп. Ошондуктан журналисттер, мен атайын бул жерге келдим. Бул эмнеден чыккан мыйзам долбоору? 26 апрель 2017 жылы Кыргызстандын улуттук мекенчил күчтөрүнүн меморандуму деген меморандум түзүлгөн. Мына тартып алсаңар да болот. Ушул меморандумга бул Атамбаевдин мезгилинде 97 саясий уюм, коомдук саясий инсандар кол койгон. Мынакей колдору оригиналын алып келдим. Айрымдарын ата өтөйүн кимдер бар экенин. Мына биринчи мен турам, экинчи Каптагаевдин колу бар. Рапшан Жээнбековдун колу бар. Каныбек Именалиевдин колу бар. Келдибековдун колу бар. Медетбеков, Мадымаровдун колу бар. Көргүлө. Дүйшөбаевдин колу бар. Иши кылып, мынакей колдору турат. Биздин максат ушул биримдикке бириккенде мынакей бардыгынын оригинал колу. Урматтуу журналисттер. Турсунбек Акундун да колу бар. Бир топ саясий партиялардын колдору бар. Биздин максатыбыз ушундай болгон. Ушул өлкөдөгү жеке авторитардык бийликти, коррупциялык бийликти кантип сындырабыз? Ушунун жолун издөө болгон. Мына ошол биримдикте мени төрага кылып шайланган. Анын аткаруу комитети түзүлгөн, аткаруу комитетинин төрагасы да мен болуп шайланган. Биз ошондон бери тынбай иш жүргүзүп келатабыз. Атамбаев бирок бизди уюм катары дагы, адам катары да көргөн жок. Эсиңизде бардыр, курултай өткөрөлү десек, ташпаран кылгыла деген. Жолотпогула буларды деп. Президент башы менен. Аксыда, Жалал Абадта, Ошто сүйлөгөн. КТРдин архивинде турса керек. Элтирдин архивинде булар турса керек. Мына ошондон тынбай иштеп келип, бүгүнкү күндө биз ошол аткаруу комитеттин багы өзөгү калып калган, иштебей калып кеткендерден сырткары иштеп аткарып, мынакей 18-жылы курултай өткөрдүк. 24 ноябрда драм театрында. Мына ошондо чечим алдык. Биз ошол жадагы үй бүлөлүк башкаруу, президенттин жакындарынын башкаруусун, авторитардык режимден, коррупциядан кутулуунун жолу 3 нерседен деп таптык. Ал башкаруунун түрүн элдин тандоосуна берели дедик. Экинчи, шайлоо системасын өзгөртөлү дедик. Үчүнчү, бийликтин эл алдындагы жоопкерчилигин. Ушул 3 нерсени ишке ашырганда мүмкүн революциясыз, жаңжалсыз, тополоңсуз Кыргызстан бир укуктук мамлекет жолго түшөт деген жыйынтыкка келдик. Курултайда аны бизди колдоп берди. Чечим алдык. Бул президентке, азыркы президентке биз жардам катары сунуш бердик. Эгерде сиз мурдагы президенттердин жолуна түшпөйүн десеңер, ошонун тагдырын кийбейин десеңер, анда мындай реформа керек экен. Экинчи сунуш, реформаны мурдагы президенттердин жолу менен жүргүзбөңүз. Мурдагы президенттер кандай жүргүзгөн билесиңер.
onda 7-8 kişiden rабочий жұмысшы топ түскен президент. Андан кейін ошолорго конституцияны жаздырган тарчы референдумга алып чыгып туруп, өзү каалаган конституцияны, ошону конституциялык реформа деп атаган. Муну биринчи жолу Аскар Акаев, биздин биринчи президент 94-жылы 12 декабрда ишке ашырган. Мына ошондо 93-жылкы конституцияны бузуп, өзү референдум жолу менен конституцияны оңдоп ала турган укук алган. Бул узурпация болот. Биринчи узурпация ошондон болгон. Ошондон кийин Акаев 2003-жылга чейин 4 жолу ошондой референдум жолу менен конституцияны дагы 4 жолу бузган. Акырында жаңы конституциянын редакциясы деген конституцияны оңдоп алган 2003-жылы. Биз ошондо азыркы президент айтып атат, бул жол болбойт экен. Ошол 93-жылкы конституция бүгүнкү күнгө чейин 27 жылдын ичинде 10 жол өзгөртүлсө, ошонун 9 референдум жолу менен өзгөрүлдү. Президенттер өткөргөн, же тарчы анын бирөөнү биз убактылуу өкмөт өткөрдүк. Бирок жалпы элден сурадыкпы? Бир да жолу Кыргызстандан ошол бийликтин ээси, эгемендиктин ээси болгон элден башкаруунун кайсы түрүн колдойсуң? Шайлоо системасы кандай болушун каалайсың? Бийликтин эл алдында отчеттуулугун каалайсыңбы деген жөнөкөй суроону референдумга алып чыккан жокпуз. Мындай конституцияны селиком коюп аттык элге. Мындайча айтканда, референдумду биз элдин эркин биле турган институту кайсы бир коомдук маселе боюнча элдин бир-эки маселе боюнча элдин эркин биле турган институту референдумду биз жогорку кеңешке айландырып алганбыз. Мыйзам чыгаруучу, конституцияны кабыл алуучу орган кылдык. Парламент талаада калды, референдум менен президенттер каалагандай конституцияны өзгөртүп келди. Биз азыркы президентке айттык, ушул жолдон качыңыз. Бул жол мурдагы президенттердин жолу. Элден мурун элген, ошол бийликтин, эгемендиктин ээси элден жөнөкөй эле суроону сурайлычы. Башкаруунун кайсы түрүн колдойсуң? Ошол жерге жаздык. Президенттикпи же парламенттикпи? Эки эле суроо. Эл тандасын. Бул эл тандасын. Жогорку кеңешти кайсы шайлоо системасы менен шайлайлы депутаттарды? Азыркыдай партиялык тизмени шайласынбы? Же элдер конкреттүү депутаттын түз шайласынбы? Муну да эл тандасын. Үчүнчүсү, бийликтин президенттен тартып айыл өкмөт башчысына чейин эл алдында жыл сайын отчеттуулугун каалайсыңбы? Муну да элге берип атабыз. Эл каалаймын десе, биз ошондой парламент ошондой закон алыш керек. Ошондой конституция алышыбыз керек. Мына ошондо биз мурдагы Акаев, Бакиев, Атамбаев заманынан арылабыз. Ошондуктан биз айрым депутаттарга мен айтып коеюн, бул ушунча уюмдун башындагы сүйлөшкөн сөзү болчу. Бирок бүгүнкү күнгө чейин беге кол койгондордун көбү бүгүн текейден тескери сүйлөшүп атат. Таптакыр башкырларды айтышып атат. Мына парламентте мунун күбөлүгү жок, каттоодон өткөн жок дейт. Мына урматтуу журналисттер, биз бул мыйзам долбоорубузду ошол конституциялык укугубуздан пайдаланып, элдик демилге менен ошол жогорку кеңеште бир депутат алып кое турган нерсени албагандыктан, парламент албагандыктан кол топтоп, ана мындай юстициядан каттап өтүп, свидетельство алдык, күбөлүк алдык, лицензия алдык, мыйзам жазганга. Урматтуу депутаттар Бекешев менен Турсунбековдор билбесе көрсөтүп коеюн. Мына ушул күбөлүктүн негизинде кол топтодук, мыйзам долбоорун жаздык. Былтыр июнь айында тапшырдык жогорку кеңешке. Ушул убакка чейин каралган жок. Кача мына жаңы жыл декабрь айында аргасы радикалдык жакка барат деген маселелер көтөрүлүп атканда карай баштады. Рахмат азыркы жогорку кеңешке. Кеч болсо да түшүндү, азыр жумушчу топ түздү, карап жатат. Мен колдойм. Кеч болсо да караганда биз колдойбуз. Анткени шашылыш түрдө референдум жолу менен реформаларга мен далайына катышкам. Акыркы жолу мына 10-жылкы алган конституциянын сапатын билесиңер. Ошондуктан биз конституцияга өзгөртүү киргизебиз деген жокпуз.
Biz 3 meseleni el tandaсын, ошого жараша анан жогорку кеңеш конституцияны оңдосун деп атабыз. Мыйзам чыгаруу жыйыны оңдосун деп атабыз. Мурдагыдай оптом 9 жолу оңдогондой конституцияны элге чыгарып туруп оңдотуп албайлы деп атабыз. Бул жолдон кетели деп атабыз. Мына мен негизги айтайын деген нерсе ушул болчу. Мына күбөлүк мыйзам долбоору жогорку кеңеште каралып атат. Мен ишенем, азыркы жогорку кеңеш жок дегенде шайлоонун алдына кетип атса, бир ошол элге жарактуу бир мыйзамды алып кетсе, шайлоого кол когулуп барат. Биз ушул мыйзамды алдык деп. Айрымдар айтып атат, биз түшүнгөн жокпуз анан референдумда. 16-жылы ушундай эле конституцияны өзгөрткөндө ушул жогорку кеңеш, ошол Чыныбай спикер болгон. Автору ким эле билеби ошолор? Автору Атамбаевдин тар чөйрөсү болгон. 120 депутат билбейт ким экен авторун. А биз бу жерде демилгечи топ мынакей 12 адам и 12 миң шайлоочу авторубуз. А 16-жылы автору жок эле конституцияны өзгөртүп койушкан. Ушул эле депутаттар. А эмчи эл даярдаган мыйзамды алгысы келбейт. Экинчиси, курултай жөнүндө мыйзам жатат. Курултай жөнүндө мыйзам, урматтуу журналисттер, урматтуу кыргыз калкы, Конституция 10-жылкы Конституцияда мамлекеттик жана коомдук орчундуу маселелер боюнча Кыргызстандын жарандары элдик курултай өткөрө алат деген укугу турат. 52-статьяда. Ошол курултайды кандай өткөрүүнүн тартиби боюнча жогорку кеңеш мыйзам кабыл алат деп турат Конституцияда. 9 жыл өттү, мыйзам алган жок. 9 жыл. 2 парламент алмашты. Бул элдин күнөөсү эмес да. Так ошол жогорку кеңештин күнөөсү. Анткени Конституцияга ылайык Конституцияда айтылган мыйзамды алар тезинен чукул алыш керек болчу. 9 жыл алган жок. Укуктук цивилизованный мамлекетте ушундай жогорку кеңешти өзүнүн милдетин 9 жыл аткарбаган жогорку кеңешти эл кууп чыкмак. Анан курултай десе бизди күнөөлөйт. А эмне мыйзам албайт 9 жылдан бери? Биз Конституциянын алкагында гана өзүбүздүн укукту аткарып атабыз. Мыйзам алса, мыйзамдын алкагында ишке ашырат элек. Бүгүн мына Кыргызстандын эли карайлап, аргасы кеткенде көчөгө чыгып атат митингге. Чек ара маселеси болобу, коррупция маселеси болобу? Жыл сайын бир жолу Кыргызстандын эли региондон келип туруп, ошол курултайда ошол маселени коюп койсо, карап койсо болот эле да. Мына цивилизованный өлкөдө ошону айтат. Атабабыз ошентип чечип келген маселелерди. Бардык региондон чогулуп туруп, аксакалдар, мыктылар келип туруп анан чечкен. Бул биздин атабабыздын жолу. Бизде ошондой жолду курултай десек, мына айрым жаштар айтып атасыңар, феодализм деп. Бул артка кеткен түшүнүк деп. А Госдума, мамлекеттик Госдума деген кайсы түшүнүк? Адалет о феодалдык убакта мамлекеттик дума деп аталып келген. Сенат, Конгресс деген сөздөр кайсы сөздөр? Ошол сыяктуу эле курултай деген биздин байыркы атабадан келген сөз бул. Бирок биз курултай институтун жогорку кеңештин ролун алалы деген жокпуз да. Бул азыркы тил менен айтканда биздин Кыргыздын улуттук демократиясынын бир түрү. Форум. Кыргыздардын форуму. Орчундуу мамлекеттик маселе жөнүндө өтө турган форум бул современный тил менен айтканда. Бул эч ким мамлекеттик бийликке кирбейт. Жарандардын укугу чогулат дагы алтын маселеси болобу, коррупция маселеси боюнча чогулат дагы анан чечет. И бийликке маселени коет. Урматтуу президент, муну чечесиң. Жогорку кеңеш муну чечесиң. Анткени ал Конституцияда жазылып турат. Курултайдын чечими сунуш катары тийиштүү мамлекеттик органдарга жөнөтүлөт деп. Биз мыйзам бузуп аткан жокпуз. Ошондуктан курултай институту биз ар кандай тополоң, ар кандай жанагындай жагымсыз радикалдык кадамдардан арылалы десек, эл катары сүйлөшүп чечели десек, өзүбүздүн байыркы атабадан калган ошол формубузду, демократиябызды калыбына келтиришибиз керек. Бул курултай жолу. Үчүнчүсү ушуга байланыштуу. Айрым саясатчылар мени сындап атат. Азыркы президент менен келишип, анан тиги бул да бизди да сындап атат. Мен дагы айтып коеюн, урматтуу журналисттер, урматтуу кыргыз калкым. Мен 5 президентти көргөн кишимин. Биз менен оппозиция менен же ушундай ой, пикир, идея айткан адамдар менен сүйлөшкөндүн ордунда ташпаран кылгыла, жок кылгыла дечү. 5-президент, 1-президентти көрүп атабыз.
Бұл жогорку кеңеш менен өкмөттүн иши болсо дагы, алар карабай койсо дагы президент башы менен бизге жан тартып, да ушундай реформа керек, бирок азыр эмес. Дагы талкуулайлы, башка пикирди угалы деген президент, ушул азыркы президент болуп атат. Кызматташып атат биз менен. Эгерде мурда Атабаев, Акаевдер кызматташса, биз алар менен да кызматташат элек. Но тилекке каршы алар бизге кызматташкан жок да. Мен да айтайын, булар канга тойбаган козгундар. Буларды ташпаран кылгыла, жолотпогула, киргизбегиле деген сөз жакшы сөз уккан жокпуз. Ошондуктан биз азыркы президентке биз өзүбүз суранып ушундай реформа дегендейин, алар дагы бизге ушундай жагдайды алалы. Мен колдоймун деп атканда эмне үчүн бири-бирибизге кол сунсак болбойт? Ушундай кол сунуп аткан президентке бардык саясий күч, Кыргызстан мамлекетине кайдыр эмес саясатчылар биригишибиз керек. И президентти да ошол курултайга алып келип туруп, экс-президенттерди алып келип туруп, анан Кыргызстандын өнүгүү келечек жолун тандап алышыбыз керек. Бул Атабаевдин жолу. Эгер ал жолго барбаса, андай жолго барбаса, мен президенттин өзүнө да айткам. Анда эски президенттердин жолу менен кете бергиле. Укпагыла элдин үнүн угун. Анда эл эмне кылышын өзү билет. Жок. Бул президент мен барам элдин үнүн угам, мынакей кетип атат, иш жүзүндө кетип атат. Мына ушул маселелер боюнча мен түшүндүрүп коеюн дедим. Өзүмдүн элчилигим боюнча 4-чү маселе. Да, ушул жерге акыркы пресс-конференция бергенде кайсылай эле? Мен ошондо айткам, да, президент тарабынан сунуштар бар деп. Мен бирок ойлонуп атам дегем. Ошондон кийин да ар кандай сөздөр кетти. Мына биз сүйлөштүк. Мага президенттин сунуштарына макул болгонго 2 себеп болду. Биринчиси, ушул президент реформага кетип жатат. Болгондо дагы элдик жол менен. Ускуй беси менен эмес, тар чөйрөсү менен эмес. Үй бүлөлүк башкарууну сындырам деп атат. Ниети түз, калыс. И башка президенттерге караганда мен муну өткөндө да айткам. Азырынча таза, экинчиси ыймандуулук. Кудайдан коркот. Акыр замандан коркот, мен аны көрүп атам. Үчүнчүсү, мен өзүмдүн кетип аткан себебим, баягы эле Бектазаровдор жүрөт. Ушу Бектазаров жоголбоду. Жаштар качан саясатка келет. Да, коомдук пикир бар биз жөнүндө. Бизде мүмкүн коомчулук элибиз чарчагандыр. Ошондуктан баягылар деген сөздү көп угуп атам. Мен саясатчы катары коомчулук үндү угуп атам. Азыраак болсо дагы четтеп турайын дедим, элдин үнүн угуп. Мүмкүн элдер биздин ордубузга жаш саясатчылар келер, жол берели деген ниетimiz бар. Бирок бул таптакыр айрымдар айтып аткандай саясаттан кетип калуу эмес. Мен Антарктикага барсам да, Арктикага барсам да, Кыргыздан кетпейм. Ушул идеямдан кетпейм. Мен саясатта жүргөндө идейни күрөшүп атам. Бирөөлөргө окшоп куру сөз менен күрөшпөйм. Кыргызстандын жери үчүн күрөшүп келдим, үзөңгү каркыруу үчүн. Мындай идея үчүн күрөшүп атам. Президенттерге ар дайым идея берем, ушуну кылалы деп. Анан кийин кылбаса, андан кийин күрөшөм. Куру эч убакта мындай тегиндей деп сындагандан мен алысмын. Акаев менен да ошондой иштешкем, Бакиев менен да ошондой иштешкем. Качан биздин идея ишке ашпай калганда, да, мен забортом чыгып калгам. 6 ай, мүмкүн 8 ай иштеп, андан кийин. Ошондуктан мен жөн эле мамеданелик кылганды коюп, ар дайым силерге пресс-конференция өтөм, ар дайым ушул идеяларды айтып туруп кылам. 2013-жылдагы Кумторду улутташтыралы, Кокту, Кумтор оперативдик компанияны, ал кene биздин завод. Биздин акчага курулган. Биз ошол заводубузду алышыбыз керек, ал биздин тыйынга курулган. Эмне үчүн ала албайбыз? Эмне үчүн ушул аяк бияк 17-16 миллиард долларлык алтын кендерибизден $1 үлүшүбүз жок Кыргыз элинин. Россияда нефти газынын 51 үлүшү Россиянын элиники. А эмне үчүн Кыргызстандын 1 грамм алтынга биздин үлүшүбүз жок? Биздин кен байлык, Конституциянын 12-статьясында жазып атат. Кен байлык Кыргызстандын элиники. Элдин кызыкчылыгы иштейт деп турат.
Мен так ушулду ар дайым айтып келатам. Биздин мамлекеттин кызыкчылыгы кен байлыкта каралып атабы? Жок. Сентеранын, Камеконун, Бирштейндин, Акаевдин, Танаевдин кызыкчылыгы каралат. Али кече акция кимдики экенин билбейбиз. Акция кимдики экенин айт десең камайт сени. Жамандайт. Ошентип келатабыз. Бирок ушул маселелер боюнча дагы президент менен жолукканда бак айтты. Кудай кааласа кен байлыктын үлүшүн аныктайбыз. Бирок эл аралык келишимдердин, эл аралык мыйзамдардын алкагында чечишибиз керек болуп калды. Деп. Премьер-министр менен жолукканда өткөн мээде ушуну айтсам, мен сиздерге ушул жерде пресс-конференция өткөндө 3 күндөн кийин ал опровержение берди. Абылгазиев. Анткени ал Бажаевдин ырдады. Бабанов, Атамбаев, Бажаевдин ырдады. Мамлекеттин кыргыздын ырдаган жок. Премьер-министр катары өзүнүн позициясын айта алган жок. Ойт берди. Анткени мени менен отурганда Бажаевдин өкүлү да отурган. Мен ошол жерде замещение берген. Бажаевдин өкүлү эмне отурат? Мен өкмөт менен жолукканы келдим. Бажаевдин өкүлү менен эмес деп. Мен азыр ар дайым соцсеттерде болуп аткан суроо ар кандай пикирлерге жооп айтканга да убактым жок. Себеби 30 жылдык Кыргызстандын саясий тарыхын жазып, акыркы мына бүтүрүп атат Кудай кааласа. Мына бир 10-15 күндөн кийин мен презентация кылам деп. Ушу менен көбүрөөк алак болуп атам. Мына ошол архивдик материалдардан урматтуу журналисттер бир кызыктуу нерсени мен силерге айтып коеюн. Алтынга маселеге байланыштуу. Ошондо Дастан Сарыгулов айткан экен депутаттарга 92-жылы. Жер үйдү биз кайра бул келишимди бузалы десек, эл аралык сотто $1 миллион утулуп калабыз деп. Кумтөрдү бузалы десек, анда $2 миллион утулуп калабыз деп парламентте сүйлөгөн экен. А мен өткөндө биз Абылгазиев менен жолукканда мага мынтип айтты. Эл аралык сотко берсе $600 миллион утулуп калабыз. То есть 92-жылдан ушул убакка чейин $1 миллион $600 миллионго чыгыптыр. А кумтөр боюнча эл аралык сотко берсе биз миллиард утулуп калабыз дейт. 2 миллиондук утулуп калабыз деген сөз уже 27 жылдын ичинде миллиардка чыгып атат. Буга ким күнөөлүү? Кыргыздын эли күнөөлүүбү? Жок. Президенттер күнөөлүү, премьерлер күнөөлүү. Жогорку кеңеш күнөөлүү. Мен Абылгазиевке айттым, мен үчүн 600 миллион ким, каяктан карыз? Міне өкмөт силер милдеттемеңер бар беле, же соттун чечими барбы? Десем жок андай деди. Ана эмне үчүн биз 600 миллион утулушубуз керек? Эгерде кимдир бирөө кол койсо, ошолор өзү төлөсүн. Эмне үчүн биз мамлекет, биздин эл төлөш керек аны? Десем аныңыз туура. Биз жардам беребиз сизге деди. 5-6 мыйзамды өзгөртөбүз. Кыргызстандын үлүшүн аныктайбыз. Кен байлыктарда 10 тонна болсо 3 тонна Кыргызстандыкы деп. Ошондой 5 мыйзамга өзгөртүү кирип, жогорку кеңеш алып койсо, коалицияга ылайык келет. Болду, иштешебиз деген. Иштешкен жок. Бирок бул ал позициясынан кайтпайбыз. Мына кече күнү дагы ошон үчүн тегерек стол өткөрдүк. Кен байлыктар бул биздики. Дүйнөдө бир да мамлекет жок, өзүнүн үлүшү жок, мамлекет жок. Мен Путинди айтып атам, 51% газда, нефти Россияныкы. А Өзбекстандыкы почти 76%-ке чейин кетти. Биздики жок. Айта албайбыз. Жылда 19-20 тонна алтын өндүрүлөт дейт, а канчакылары Кыргыздыкы эч ким билбейт. Анан соцфондко салыкка төлөп койгондо ал миллион, аны кокуй сентера мынча төлөдү дейт. Ал башка киши иштесе деле төлөмөк аны. Ал соцфонд, салык милдеттүү төлөм ал. А биздин долячы, үлүшчү. Ошондуктан биз бул оюбуздан кайтпайбыз. Кыргызстандын бийлиги Кыргызстандын элине башыш керек. Кыргызстандын байлыгы Кыргызстандын эли үчүн иштеш керек. Мен өмүрүм өткөчү ушул эки позиция боюнча күрөшкөнмүн. Да, Малайзияга барам, мен Кудай кааласа президентти сыйлап болсо барам. Мен ишенем, ушул президент мен айтып аткан идеяны жүргүзөт. Ишке ашырат деп. Ашырбаса Малайзия жакын эле. Экинчиден, Малайзияда билесиңер кимдер бийликте отурат. Махаткыр деген 92 жаштагы киши отурат. Менден 30 жаш улуу экен.
Мен дагы 30 жыл ошого окшоп саясатта күрөшкөнгө мүмкүнчүлүгүм бар экен. Ошол аксакалдан мүмкүн батасын алып келем. Ал Улутчул партиясынын төрагасы. 2 жолу бийликке келген. Ошо чыгыш түштүк Азия өлкөлөрүндөгү астандардын, кыйындардын бири. Мыкты дүйдөлүк өлкөсүн алып чыккан киши. Мен алардын историясын окуп атам, сыймыктанып, суктанып атам. Биздин эл ошондой болсо экен, малайлардай болсо экен деп. Мүмкүн мага ошол жугушар, жугар. Мүмкүн мен үйрөнөрмүн ошол жактан анча мынчасын. Бирок урматтуу кыргыз элим, урматтуу журналисттер, заман өзгөрүп атат. Коом өзгөрүп атат, эл жаңыланып атат. Мына мен саясатка жаңы келгенде силерде отурган бир да журналистти мен тааныш эмесмин. Бүгүн жапжагы жаш журналисттер отурасыңар. Эскилерден мен көрбөй турам. Ошон үчүн бир жагы экинчи жагы айтып аткандай, мен дагы жаштарга берип атам. Мүмкүнчүлүк берип атам. Сыртка чыгып турайын деп атам. Иштесин. Эгерде жок, байке сиздин кепкеңиз керек болуп атат десе, мен ар дайым даярмын. Болду. Siz şu 5 prezidentimizden elin fikirlerini hesaplaşırken yalnız prezident sorulmaya cevap yok. Азырынча. Hazırınca. Bırak şu geçen 2 yıldan aşılarda şu vaka çeyinki siz aytkan gelişimden başka konkret reformalarını aytamazsınız. Sot tarmağında жана başka taraflar. Конкреттүү абдан чоң реформа кылды. Эгер түшүнгөн кишиге. Так ошол авторитардык режимдин өзгөчө бир түрүн түскөн адам менен 2 жыл күрөштү. Ошону сындырды. Ал Атамбаевди. Атамбаевдин секретарлары, Атамбаевдин шопурлары мамлекетти башкарып калган. Ошол режимди бул сындыралды. Бул оюн эмес. Мурда биз күрөшүп, жанагындай кан тогуу менен араң жеңсек, бул киши тынчтык жолу менен 2 жылда жеңди. Бул чоң реформа. Урматтуу журналисттер, оюн эмес. Атамбаев менин да досум, анын да досу. И достор менен кармашуу эч жаман оор нерсе. Ради мамлекеттин элдин кызыкчылыгы үчүн ошо дос экенине, өзүн бийликке алып келген киши экенине карабай туруп күрөштү. Элдин мамлекеттин кызыкчылыгын, ниетин башка жака бурду. Бул чоң маселе. Бул чоң реформа. Абдан чоң реформа. Муну биз билишибиз керек. Муну биз таанышыбыз керек, айта жүрүшүбүз керек. Сооронбай Шариповдун командасы жок. Ошол жеңиштерин айта албай атат. Бир Кулдус Жолдубаева утулуп калат. Аппарат иштебейт. Серий кардинал жок. Сооронбайдын кылып аткан иштерин айтып, элге мындай реформаларын айта турган. Аны мен ар дайым айтып атам. Атамбаевдин командасы менен отурасың. Атамбаевдин жогорку кеңеши менен отурасың. Атамбаевдин өкмөтү менен отурасың. Сени эч убакта булар рекламабайт. Кылган ишиңди айтпайт, жаман жагын гана айтат деп. Бүгүн да жаман жагы айтылып атат. Бирок ошол убакта эле азыркы Сооронбайдын алдында турган маселе ошо мурдагы президенттерден калган маселе. Баткендеги чек ада маселе да мурдагылардан калган. Алтын маселелер да мурдагылардан калган. Сөз эркиндиги да мурдагылардан калган. Коррупция да мурдагылардан калган. Ну, Бакиев менен Акаевдин доорунда коррупцияга жете албаса дагы, Атамбаевдин доорундағы коррупцияга жете алды. Моюнга алгыла. Айткыла муну. Мына өкмөт башчылары канчалары жатат? Кузуп атат. Батыкаевдин чыгарганын эле 16 адам жоопко тартылып атат. Ошондо биз ыйлап чыкпадыкпы? Улутту төбөлөп кетти Атамбаев. Не деди эле генеральный прокурорлору парламентте карап? Жаап койбоду беле Батыкаевди. Мына улуттун намысын алып атат Батыкаевди ошо чыгаргандарды жоопко тартып. Буза эрдик. Дагы суроолор бар? Siz Атамбаевдин ушунча азыр кылмышын айтып өттүңүз, бирок үй камагына чыксын деп жүргөнүз. Юрист катары мындан байкап жүрсөңүз керек, мындан кийин тагдыры эмне болот? Экинчи суроом Матраимовдор тууралуу оюңуз. Атамбаев өзүнө өзү кылды. Атамбаев мамлекетчил экс президент болсо, Койташка өзүнүн айылына кичи мекенине куралдуу опугуну топтош керек болчу. Ал боюнча мен айттым. Кайрылуу жасадым. Алмаз Шаршенович, кайт бул жолуңдан. Туура эмес деп. Сен экс президентсиң, мамлекет башчысың. Ким менен согушкан ятасың деп. Менин видеом чыккан, көргөнсүңөр.
Sotqa бар егер таза болсаң. Соттан тазалан, докажи өзүңдүн ага экениңди. Ага барган жок. Бул күч менен барын чечем деди. Ошондуктан кан төгүлүп калды. Ага Атамбаев өзү күнөөлүү. Өзү мыйзам алдында жооп бериш керек. Мен Атамбаев жөнүндө а бу деп айтпайм. Азыр Атамбаевдин маселеси. Ал сот менен тергөөдүн маселеси. Ал саясатчылардын маселеси эмес. Экинчиси, үй камагына деп мен аны убактылуу өкмөттүн жыйынында айттым. Уголовный саясатты алмаштырбайлыбы. Мамлекет башчыларын, өкмөт башчыларын же белгилүүчү коомдук чоң ишмерлерди камаганда өзүнчө үй камагын түзбөйлүбү? Апарып наркомандарга, хулигандарга, тигилерге кошуп койбойлубу? Дүйдөлүк практика бул. Бардык өлкөлөрдө ошондой. Мурдагы эксперттерге өзүнчө мамиле кылат, сотко чейин. Мен ошол политиканы айттым. Ошол үчүн Атамбаевге айттым. Атамбаевди үй камагына чыгарбайсыңар деп. Мен аны Бакиевке да жасагам 10 жыл өзүм. Танаевка да жасагам 2005-жылы. Анткени каалайбызбы, каалабайбызбы? Ошол адамдын алдында мамлекет жашаган, эл жашаган, дүйнө жүзү тааныган, Кыргызстандын жүзү катары алака кылган. Анан биз ошол адамды апарып туруп көчөдө наркомандарга, хулигандарга тыгып койгонду мен колдобойм. Мен ушул саясатты айттым. Матраев бул Атамбаевдин доорундагы заман. Жээнбектин заманы эмес. Атамбаев ушунчалык мытайымдык менен түштүк түндүк маселесинин картасын көтөрүш үчүн Матраевди Жээнбекке шылтап койду. Атамбаевка мен айткам 10-жылы. Оштон туруп, Сооронбай Жээнбекин ыйлап атпайбы могул жерде? 400-700 миң доллар алып туруп, кайра коюп койсуңар деп. Матраев жөнүндө ошондо мен айткам. Атамбаев не кылды анан мени? Отурдук экөө 7 жыл экөө. Матраев экөө. Сооронбай Жээнбек менен бир күн иштеген жок ал. Эгер кылмыш жасаган болсо, ал Атамбаев экөө жасады. Бет тырмачылыктын дагы багы, карасынадайлыктын да бир багы чеги болуш керек. Ошондуктан Матраевдин иши дагы ал өзү мына сотко берип атат, өзү чече турган маселе. Сиз ошондо кылмышын билгенсизби, 7 жыл? Мен кылмышын билген жокмун. Мен айтып атам, эл кууп берген адамдарды деп атам. Меники Ошто жалгыз жүргөн убактылуу өкмөттүн адамы. Ошондо мага эл айтты, могул жерде таможниктерди, башка мурдагы Бакиевдин адамдарын эл кууп берсе, силер убактылуу өкмөт кайра дайындап атасыңар. Мен Атамбаевга тазаланып албайсыңбы, мурдагыларды койгондон кичине чектенбейсиңби деген ойду айтып атам. Матраевдин коррупционер же башка кылмышкер экенин мен айта албайм. Аны сот тергөөчү гана айта алат. Мен айта албайм ал жөнүндө. Сизди элчи кылып дайындоо тууралуу жарлык 20 күн болуп чыкканда, 15 күн сиз өзүңүздүн китебиңиз менен иштесеңиз, качан кызматка киришесиз? Анан кандай кадамдар менен башталат? Сиз айтып жатпайсызбы? Ал жактын үйлеринен өзүм үчүн киргенмин деп, өзүңүз үчүн эмес, өзгө үчүн кандай кадамдар менен баштайсыз? Мен сизди элчи болуп кетти деп ойлоп жатканмын, бирок бул жерде. Мен элчи болуп кете элекмин. Элчи болуп эле жарлык чыгып калса эле ошо күнү элчи ошо жарлыкты көтөрүп алып кете бербейт кызым. Ал ички талай документтер даярдалат. Мага өкмөт али даярдап бере элек, бүтө элек документтер. Бул биринчиси. Экинчиси, мен МИДке бардым. Документтер даярдалып атат. Бүгүн жүргүзүлүп атат. Верительный грамота даярдалып атат. Ошол документтер даяр болсо, мен ошондо гана кетем. Биринчиси. Экинчиси, мен аяка жөн барбайм, кызым. Биздин өкмөттүн, биздин мамлекеттин Малай Азияга эмне максаты бар. Эмнени кандай мамиле түзөйүн деген пикири бар. Кайсы тармактарда иш жүргүзөйүн, алака түзөйүн деген пикири бар. Ошондуктан мен бул мамлекеттин, биздин өкмөттүн ушундай көз карашын дагы толук билип ала кетишим керек. Ал жакка барганда мен өзүмдүн пикиримди айтпайм. Мен мамлекеттин атынан мындай биз каалайт элек, мындай алака түзгүбүз келет. Аларга мага встречный суроолор бериши мүмкүн. Ушул эле макаткер акайдын убагында келген. Биз тилекке каршы Малай Азияны кидала кылып койгонбуз. Ал ошондо айтышы мүмкүн. Кристалл эмне болду таш көмүрдөгү? Биздин кредиттерди инвестор качан бересиңер деп. Ушуга окшогон позицияны мен такташып атам. Мен ошол барганда жөн эле барып указдалар мен элчигермин деп кирип барбайм. Кыргызстандын биздин көз караш силерге мындай, силердин эмне претензияңар бар? Мен эки элдин, эки мамлекеттин ортосунда ортомчу болуп иштейм. Но биринчи кезекте кыргыз мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн иштейм. Сиз буга чейин азыркы бийлик реформаларды
жазып атат, коррупция менен күрөшүп атат деп айтып кеттиңиз да. Демек азыркы бийлик туура түзүү жол берип атат экен. Сиздин оюңуз. Толық кандуу, менин оюмча толық кандуу бар элек. Ниети бар. Ниети бар. Алгачкы кадамдарын таштап жатат. Ал алгачкы кадам, жана мен башында айтып өттүм. Абдан оор сынак болсо да ал бара алды президент. Бирок президенттен башка да мамлекеттик бийлик бар да. Жогорку кеңеш. Өзүнүн конституциялык ыйгарым укуктарын аткарып атабы? Өкмөт аткарып атабы? Сот бийлиги аткарып атабы? Жок. Эмне үчүн? Анткени бизде 30 жылдан бери бир эле президент, анын укугу барбы, жокпу, ушу президент башкарып атат деген пикир бардыгыбыздын аң сезимге кирип калган. Ошондуктан мына ошону сындыруу боюнча президенттин ниети бар. Мен ишенем ага. Ошон үчүн биздин жанагы референдум жөнүндөгү колдоо көрсөтүп парламент карай баштады. Да, ушул жол туура окшойт деп. Бул изденүү, мурдагы жолдон кайтты. Өзүнүн тар чөйрөсү менен конституцияны өзгөртүп алса болот эле да, Атамбаев алып келип туруп тарс этип бир күндө алдырып койдук ал. А Жээнбеков азыркы парламент менен ошенте албайбы? Ошентип эле коет. Бирок ага барган жок. 2 жыл ошол жумуштун баарын жасадык, эми дагы 4 жылдык убакыт калды. Башка реформаларга Эгерде президенттер 6 жылдык мөөнөттүн 3 жылдыгында ким экенин көрсөтө алат. 4-5, 6 жылда көрсөтө албайт. Келерки жылы президент конкреттүү реформаларга барып, конкреттүү мурдагы президенттерден башкача бир жолду тандып, элдин пикири менен гана, саясатчылардын, саясий партиялардын пикири эмес, элдин пикири менен барса, адашпайт деген менин үмүтүм бар. Бул темадан сырткары болбошу мүмкүн. Адахан маалымат жыйынын берип, алдыңкы демократ саясатчылар өзүн элчи кылып койсо, балдарын кызматка койсо, унчукпай калды деди да. Бул кайсы саясатчы тууралуу болушу мүмкүн? Сиз эмеспи го? Адахандын аны Мадымаровдон сурады. Балдарыңыз кайсы жакта эмгектенет? Аны Мадымаровдон сурагыла. Кимди жөнүндө айтып атат. Бирок сен айтып атканда эгерде мен жөнүндө айтып атат деп ойлонсоңор, да элчи болгон мен бул жерден Адахан туура мүмкүн бутага тийген болуш керек. Сен айткандай менде мага да айтышты, 2 баласын ишке койду деп. Жок, бул жерден Адахан жаңылат. Бул Жээнбеков менин балдарымды ишке койгон жок. Менин балам Атамбаевдин убагында 2 жолу чоң балам айыл өкмөтүнө өткөрбөй жүргөн жерден 3-чү попыткасын айыл өкмөт болуп иштеп турган жерден Атамбаев Жээнбеков былтыр барганда бияка которуп алды. Ай сен жаштарды мен өстүрөм, абдан жакшы иш кылыпсың деп которуп алды. Экинчи балам да ал баягы качып жүргөн балам ошол ишке кирейин деп арыз жазган, бирок арызы чечилген жок. Ал бул Адахандын, эгер Адахан ошентип айткан болсо, Адахандын кезектеги өрдөгү. Адахан боюнча ушу журналисттер ушул Адахан иним менен ушунча жыл жүрүп бир кайым айтышпайын десе, кайым айтыштырган атасыңар да. Кычаштырып атасыңар да. Мен да ал жөнүндө айтып коеюн, рас эгер ошол элчиге кетип калды деп мен айта турган болсо, мен да Адахан жөнүндө айтып коеюн. Да, ал жерде еще Кирикун деп тур. Адахан экөөбүз Кирикундук жагынан окшош элебиз. Ал мага караганда акылдуураак Кирикун, сулуураак Кирикун, жашыраак Кирикун. Анан өзүн өтө жакшы көрөт, өтө акылдуу. Акыл айтат, баарын өзү билет, калгандарды ушу жекирип эле ушинтип турат. Мен Кирикун мындай акылсызыраакмын. Элден сурайлы, элге баралы, эл эмне дейт, элдин пикирин эске албайлы. Вот экөөбүздүн Кирикундуктун айырмабыз ушул эле. Экинчиси, сатылып кетти боюнча. Мен сатылган жокмун. Мен ушул ситуацияда туура пайдаланып атам. Жаштар келсин деп атам, баш көтөрсүн келечек ушуларды. Бирок жаштардын башында турайын деп атам, мен кетип калган жокмун. Мен кыргыз саясатчылары бийликке келгенде эле оозун жаап алганга каршымын. 2005-те мен генералдый прокурор болгондо оозумду жапкан эмесмин, журналисттер, эски журналисттер билет. 2010-дагы мен оозумду жапкан эмесмин. Мен оозумду эч ким жаап албайт. Азыр элчи болуп кетсем да мен оозумду жаап албайт. Мундай идея менен күрөшкөн. Экинчиден, Адахан бирөөгө сынтагардын алдында Адахан иним экөөбүз башты 20 жылдан ашык үзөңгүлөшүп жүрөбүз. Агыны болуп жүрөбүз. Акаев менен каршы жүргөндө экөөбүз бир Кыргызстан фракциясында жүрүп, экөөбүздү эле бир мушсундай болуп Акаевге атака койчубуз. Ал конечно бага караганда жаштык кылып жакшы атака койчу, мен сәл
саясатта менден улуураак. Bir 5-6 жыл менден мурда депутат болгон, 95-жылы келген. Экинчиси, 2005 жылы шайлоодун алдында биз Акаевка отставка, эл үчүн реформа деген кыймыл түзгөнбүз. Адахан ошол жүргөн, Исмаил Сакыш ошол штаб жетектеген. Бирок шайлоодун алдында ошол Адахан иним силер Акаевка отставка дейт экенсиңер деп бизден чыгып кеткен. Анан революция болуп кетти 2005 жылы. Мен революционер эмесмин деп Данияр Үсен экөө колтукташып жүргөн бизге кошулбай. Но мен ага карабай, Бакиевке кирип, ушул баланын көп жылдан бери саясий позициясы, акылдуулугу, курстугун эске алып, ошол Бакиевдин өкмөтүндө вице-премьер социальный маселе боюнча мен койдурткан Бакиевке 2005 жылы. Бирок өкмөткө киргенден кийин ал дароо эле биз менен эмес, ошол эле жана азыр фамилиясын өзгөртүп алып турган мына жерден жүрөт. Урускуй менен Данияр Урускуй менен мына Урускуй менен колтукташып кетти. Ошондон баштап 2006-дан баштап 2010-го чейин Адахандын үнүн уктуңар беле? Айтып бергилечи. Адахандын үнүн уктук дегениңер барбы? Үнүн уккансыңар 3 жерде. Биринчиси, Казак-кыргыз чегерасы каралып атканда Масалиев, Исаков, Бектазаров менен жүргөндө биз менен каршы болуп жүргөн Адахан Ак Жол партиясы менен келгенден кийин за берип, Каркыра, Көксай, Токмоктун тушу, Маймак бардыгын казактарга өткөрүп берген. Тарыхый документте анын колу турат. Жогорку кеңештин төрагасы Амадымаров деп. Доожу за берип турат. 2 жыл кийин мурдараак Масалиев, Бектазаров менен жүргөндө ал каршы болуп жүргөн. Эмне үчүн өзгөрүлүп кетти? Ким өзгөрүлүп кетти? Менби, албы? Экинчиси, дагы бир тарыхый документте колу бар. Мына азыр Айбалай экөө кармашып атпайбы? Ал документти мен 10-жыл изилдегем, өкмөттүн мүчөсү катары, чегара маселелеринин куратары катары. Да, меморандумда Адахандын колу бар. Совбестин секретары. Бирок ал билимдүү адам да. Конституцияны билиш керек да. Совбестин секретарынын чегара маселесине кол койгонго меморандум түзгөн укугу бар беле? Же өкмөт ошого ошондой укук бериптирби? Же жогорку кеңеш ошондой укук бериптирби ага? Же президент берген бекен кол кой деп? Жок. Ал боюнча эмне айтпайт. Үчүнчү дагы бир тарыхый документте колу бар Адахандын. Ушуларды айтпайын десе айттырттыңар да. Көл жегинде 4 анклав бар. 4 анклав Казакстанга өткөн. 50 гектар жери бар. Бессрочно Казакстанга Назарбаев өткөрүп бергенбиз. Хотя 94-жылы Шеримкул спикер кезде өткөрбөй койгон. Адахан Данияр Үсен экөө шашылыш түрдө кезексиз өткөрүп туруп ошону казактарга өткөрүп берген. Чегара менен кошо бир күндө карашкан. Ал жерде да Мадумаровдун колу турат. Бүгүн Ысык көлдүн жегинде 4 анклав бар, Казакстандын территориясы бар. Эше Кыргызстан бүтүн партия дейт. Кыргызстан жерин ким бузуп атат? Бүтүндүгүн ким бузду? Мен 3 документти айттым. Да, андан башка 2009-жылы президенти, Кыргызстандын президенти. Президенттин алдындагы кеңешме аныктайт деген конституцияга өзгөртүү киргизишкен. Революция болуп калып, ал ишке ашпай калган. Мына Зайдидин Курманов спикер болчу. Жогорку кеңеш карап, конституциялык сот чечим чыгарып берген. Да, туура. Кезекки президенттик кеңешме президенттин алдында президенттик кеңешме аныктайт деп. Ким ошонун автору? Мына бүгүн партиялык тизме менен шайлоо системасын биз саясий коррупция ушул шайлоо системасына деп айтып атабыз. Ушул идеяны ким алып кирген? 100% партиялык тизме менен тизмени эле Кыргызстандын шайлоочулары тизмени эле шайласын дегенди ким автору? Билбейсиңерби? Төртүлтүк бар. Жаныш Бакиев, Адахан Мадумаров, Максим Бакиев и Медет Садыркулов деген. Мына ошол төртүлтүк даярдаган. Ошол төртүлтүк анан Ак Жол партиясын түзгөн. Адахан, Жаныш Бакиев экөө түштүккө жоопкерчиликтүү, Медет Садыркулов менен Максим түндүккө жоопкерчиликтүү. Ну, Ак Жол
парламентке келгенден кийин Кыргызстанга эмне залакы келтирди? Эсептеп бергилечи, 2008-тен 2010-го чейин. Мына Сентерага. Ала албай турган кылып ким өткөрүп берди эле? Ратификация кылып. Ак Жол өткөрүп берди беле? Ак Жол өткөрүп берген. Ошол системаны мына бузалы десе азыр Мадымаров каршы болуп атабы? Жок, еще 3%ке түшүрүш керек деп. Эмне үчүн? 9% көп болуп калды, 3-ке түшүрөлү деп. Партиялык саясий коррупция ошол жерде жатат. Конституциядагы сенин менин укугум жок. Мен мисалы депутат болом, жогорку кеңештесе, бу жерде жазылып турат, Кыргызстандын жараны жогорку кеңештин депутаты боло алат деп. Шайлоого катыша алат. Кыргызстандын жараны Кыргызстан жогорку кеңештин депутатын тике шайлай алат деп. Ошондой укугубуз барбы? Жок. Мен эгерде жогорку кеңеш депутат болом десем, милдеттүү түрдө бир партияга киришим керек. Мен укугум бузулуп атпайбы конституциялык? Мен партияга кирбесем, мен депутат боло албайм. Ким чектеди муну? Экинчиси, мени сен депутат кылайын деп шайлайын десең, мени эч жерден сен шайлай албайсың. Сен испсокту шайлайсың. Партиянын испсогун. Ким депутат болот? Партиянын лидери аныктайт. Убагында ошол Жаныш Бакиев, Адахан Мадымаровдор аныктаса, Медет Садыркулов, Максимдер. Андан кийинкиде партиянын лидерлери аныктап жүрөт. Ага мына жакында ошол конституциянын атасымын деген Текебаев жооп берди. Шыкмаматтын маселесинде. Айтпадыбы? Булар 2 жылдан сүйлөшүлгөн болчу, 2 жылдан депутат болуш керек эле. Ошон үчүн кетиш керек деп. Айланай карапайым эл ойлонуп көргүлөчү. Жогорку кеңештин депутаты 120 депутаттан турат деп турат. Текебаевдин логикасы менен эсептесек, ошол парламентке өткөн 5 партия 120 депутаттын тең жарым жылдан, 1 жылдан акчасын алып туруп депутат кыла берет экен. Бул проходной двор да. То есть 600 депутатты шайлап койгонго тевериске мүмкүнчүлүк бар. Анткенде лидер айтат да, давай 6 ай болосуң, 1 жыл болосуң, 2 жыл болосуң, андан кетесиң, бул келет. Ушул мамлекеттик органбы? Ушул мамлекеттик саясатпы? Вот жакында Текебаев айтты, Шыкмаматов менен эткенде. Шыкмаматов хоть ошол Атамекендин фракция лидери. Ошол кишиге ошондой мамиле болуп аткандан кийин калганга кандай мамиле болот? Вот ошондуктан шайлоо системасын өзгөртөлү деп атабыз. Депутат элдин өкүлү, региондун өкүлү. Ошол региондун эли депутатты шайлайт, анан ошол жака барып биздин кызыкчылык коргодоп жиберет. Бүгүн жок, партиянын кызыкчылыгы да эмес. Партиянын лидеринин кызыкчылыгын коргойт. Эгер партиянын лидеринин кызыкчылыгын коргобосо ал кетет депутаттыктан да. Депутатты ким аныктап атат? Партиянын лидери аныктап атат. Убагында муну элге минтип түшүндүргөн. Биз партияларды өстүрүшүбүз керек деп. Бизге каршы ошентип жооп беришкен. Бул туура эмес деди. Эми 2000 партиялык тизме болгондон бери 3 шайлоо өттү. 2008, 2010, 2015. Мен силерге айтып коеюн, партия өнүктүбү? Мен билгенден ошол тарыхый биринчи партиялар Атамекен, СДПК бүгүн кайсылап алды. Мына ушул шайлоо системасы келгенден кийин чачылбады наоборот, өнүккөн жок да. Эми Асаба, Тегебай, илгер кеп айтпай эле коеюн биздин партиялар. Биз вообще испсок түзө албай калдык. Президенттер каалаган партияга өтөт. Президенттер жол берген. Мына ошондуктан биз партиялык тизмени жоёлу деп атабыз. Ошону да бирок биз эмес, эл чечсин, эл тандап алсын деп атабыз. 100% ушундай эле кете берсин десе, эл чечсин. Жок, депутаттыбызды биз өзүбүз шайлайбыз, бизге отчет берсин десе да эл өзү чечсин деп атабыз. Давай элдин тандоосуна баралы деп атабыз. Биз өзүбүздүн таңуулаган жокпуз. Референдум, мунугу референдум жөнүндөгү закон элдин тандоосуна коюп атабыз. Эл тандасын ушуларды, аныктасын. Мына ошондо биз укуктук мамлекетке киребиз. Ошондо мына Мадымаровго окшогон инилерим менен мен кайым айтышпайм. Баардыгыбыз мыйзамга баш ийип калабыз. Да, мен Адахандан айырмам ушул. Менин жанагындай тарыхый, жанагындай документтерде колум жок. Мен ар дайым ошондойлорго каршы келатам. Таба албайсың андайды. Жок. Адахан, бүгүн Адахандын саясаты айрыкча ушул азыркы президентке болгон азылып аткандарды мен силерге ачык эле айтып коеюн.
Мен бұл Жээнбековке кошомат емес бұл. Менің көп жылдық тәжірибелі саясатчы калгандары менің изилдөөмдө, менің аналитикамда мурдагы 3 президент болбосо да 2 президент биригип атат. Акаев менен Бакиевдин командасы биригип атат. Мен Бакиев менен Атамбаевдин командасы. Акаевди айта албайм. Можете вкратце на русском рассказать основную цель вашей сегодняшней экстраординарной... Я сказал уже. Повторять не На буду. русском вкратце расскажите. Повторять не буду. Интерес. Так, все, это Акипресс последний вопрос, и все. У нас следующий вопрос. Жыл боюнча 5 миллиард доллар, 6 миллион доллар алып кетти. Силер ал маселе боюнча кандай жумушту кыласыңар? Анан 8 февралда курултайга келесиңерби? Мен ошону акырында айтайын деп аткам азыр. Раз суроо берип калдыңыз, 8 февралда биздин курултай болот. Тагы ушул эл арасында көйгөй маселелер, ошол чек ара болобу, алтын болобу, реформа боюнча маселе ачык коюлат, эшик ачык. Но тилекке каршы биз былтыр өткөргөндө дагы ошол Мадымаровдордон бери чакырганбыз, келбейт. Курултайга келип идеясын айтпайт. Анан бир жеке барып пресс-конференция барып акыл айтса абдан кыйын. Мен дагы ошондуктан бийликтен баштап ар бир саясий партиянын лидерлерине, саясатчыларга, жаранды коомдордун лидерлерине кайрылтылам, журналисттерге. Келгиле 8 февралда. Атабадан калган ыйык салт негизде ошол курултайда, форумда өлкөнүн тагдыры, келечеги жөнүндө сүйлөшөлү. Биздикиден жакшы идеяңар болсо, ошол курултайда биз кабыл алалы. Жок, андай идеяңар жок болсо, бизди колдогула. Душман көрбөгүлө, бизди сындабагыла. Аз болсок да биз идея айтып атабыз. Бийлик талашып аткан жокпуз. Шайлоого кетип аткан жокпуз. Бирок өлкөнүн келечеги үчүн идеябызды алып, закон түрүндө көтөрүп кетип атабыз. Бизди сындагандан көрө силер да закон жазгыла. Сунушуңарды бергиле. Мен мынакей ушул дагы бир сөздү айтып, бардыңарды чакырам. Айрыкча ошо Мадымаровду чакырам. Мен билгенден өмүрү бир курултай жыйын өткөрө элексиң. Бир жолу өткөрчү курултайга, биз баралы, сүйлөйлү ошейке. Баткенге барсам, мага азыркы бийлик Ыразаков деген каршы элди уюштуруп коет деп интервью берет. Атамбаевдин убагында Уңгартоо кетип атканда, міне бизге каршы элди уюштурган жок беле. Мен аксыга бардым го. Ел наоборот мени колдоду го ошондо. Эмчи Адахан барып ошо мага окшоп түшүндүрүп, Баткенге барып элге жолукса болбойт. Барыш керек, шылтоо таппай. Ошол жерден ошол биздин жерди коргош үчүн КАМАЗ ошол жерде камалып отуруш керек. Анан мени Ыразаков элди уюштуруп коет, анан планча тигинтип коет, түкүнчө принципти актануу кажети жок. Мен дагы бир сөзүмдүн аягында айтайын. Биз 8 апрелге чейин 7 областта регионалдык курултайларды өткөрүп атабыз. Уже жооптуулар аныкталды. Ар бир областта. Ошол жерден делегаттар шайланып келет. Эгерде Мадымаров иниме айтайын, ушунча эле Кыргызстанга күйөм десең, Баткен областын ал. Регионго курултай өткөр, делегаттарды шайлап кел. Башкаларга да ошондойду айтам. Өткөргүлө, келгиле, сүйлөшөлү. Өлкөбүз бир, элибиз бир. Бөлүшө турган эч нерсе жок. Мен ушул жерде бийликке дагы бир айтып кое турган нааразычылыгым бар. Азыркы бийликке. Урматтуу президент, урматтуу Жогорку Кеңештин депутаттары, өкмөт башчысы, айрыкча премьер-министр Абылгазиев, азыркы конституция боюнча ички тышкы саясат бул өкмөттүн иши, президенттин иши эмес. Атамбаев 16-жылы так ошентип жазып кеткен. Ага чейин Атамбаев 13-жылы өзүн алып алып, бирок 16-жылы кайра ордуна коюп койгон. Ошондуктан мен силерге кайрылат элем. Эгерде Кыргызстанды тынч алдыга элдин пикири менен алдыга жылалы десеңер, айрыкча Кыргызстанга сырттан, иштен, сырткы күчтөр, качкын президенттер, түрмөдө яткан президенттердин саясаты менен жүргүзүлүп аткан саясатка бөгөт койгула.
Жоқ дегенде эми үчүн бир депутатты мен укпайм. Данияр Үсенов 700 миллион инвестиция Белоруссияга киргизди. Азаттыктын журналисттери жазып чыктыңар мынакей. Сүйлөп атат русский Данияр мына. Ушул акчаны кайдан алды деп. Эмне үчүн бир запрос кылып койсо болбойт. Куруп атат азыр ушул жерге. Анын бир бебеси Бакиевдин не береси? Мынакей бул сайтта турат. Мына сүрөтү да турат, Даниярдын өзүнүн сүрөтү турат мына жерде. Коюп. Мынакей, мен муну алдым. Мына Данияр презентация кылып атат. Пожизненный, өмүр бою соттолгон адамыбыз. Белоруссияда 700 миллион долларлык инвестиция киргизип, чоң объект куруп атат. Айнадай Кыргызстандын бийлиги соттолгон адамыңарды bir этапир теткиле деп маселе койбойсуңарбы? Башкы прокурор кайдан тапты бул качып жүргөн өмүр бою соттолгон адам деп изилдебейсиңби? Ана кантип бизди Кыргызстанды сыйлайт? Мына жалгыз журналист, бир журналист бар ушунчалык таап келип атат, эмне үчүн бийлик реакция кылбайт? Анда орун бошосун мына журналистке берсин. Иште кыла албаса. Мынакей дүйдө жүз окуп атат бардыгы. Канча акчап келди, кайерге келди, эмне куруп атат? Кайерде? Кытайдан которуп барыптыр. Объектиси. Кайда биздин жанагы комитетибиз, КГБ, СМБ? Эмне үчүн буларды иликтебейт? Каяктан кеткен акча? Эмне үчүн куруп атат? Эмне үчүн өмүр бою соттолгон адам тайраңдап жүрөт? Мейли Бакиевди алып келе албасын президентти. Жанышы менен Данияр Үсеновдөрдү алып келсе болот беле? Мына жакында Акаевдин 75 жылдык өттү. Бийликтин ошол жерде бийликтин коалициясынын депутаттары турат жанында. Тайраңдашып атат. Акаевдин 5 иши бар да. Эмне үчүн сурак кылбайт? Комтөр боюнча Танаев экөө 13%ке түшүргөн 2003 жылы. Бул бир иши. Азия молдун жанынан өтүп атасыңар, инструментальщик деген стадионду бетбекер түрктөргө сатып берген Айтматтын өтүнүчү менен деп. Өмүрбек Кутуев деген министр сурак берген, Силаев деген сурак берген, Акаевдин айтканы боюнча кылганбыз, ал боюнча кылмыш бар. Аксокуясы боюнча кылмыш бар. Бакиевди ок атты дейсиңер бу жерден. Акаевди эле ошондой ок аткан жок, бирок анын чиновниктери ок атты дагысы да. Соттолду да алар, Жанузак Абышкаев, Кудайбергеновдер. Эмне үчүн Акаев соттолбойт? Толтура. Ошолор жүрөт чет өлкөдө, юбилейлерин өткөрүп атат. Шылдыңдайт Кыргызстан эл. Революция күнүңөр бүтүп баратат дегендер пайда болду. Апрелчилер үнүңөр бүттү дегендер пайда болду. Ошолор так ошол президенттин алдында дардаңдап жүргөндөр. Баш көтөрүп атат. Мен революциянын мекен шейиттери, апрель байрактары деген уюмдарына да кайрылып кетет элем. 100ге жакын досуңар, жаныңда жүргөн адамдар ок кучкан. Көрүнгөн президент келсе, ошонун жылкысын жеп, окатын жеп, дежур болгондун ордуна башыңарды көтөрүп, революциянын максатын ишке ашырганга жардам бергиле бизге. Мына биз айтып аткан маселе ошол революциянын максатын ишке ашыруу маселеси. Бир дагы курултайга келип койбойсуңар. Президент окат берет десе жетип барасыңар. 6 жыл Атамбаевдин окаты жетиңер, эми Жээнбектин окатын өтүп атасыңар. Айылайын революционерлер. Арбакты шейиттерди эслесеңер, келгиле. Революциянын максаты, негизги максаты ошол үй бүлөлүк, президенттик, автократтык бийликти жок кылуу болгон. Алтын кендерибизди кайтарып алуу болгон. Бийликти эл алдында отчеттуулугу болгон. Вот революциянын максаты. Ошондо тактап алсак болобу, сиз курултайды өткөрүп деп анан кетесизби? Мен курултайга сөз катышам 8-инде. Анан 200 сөз Балаязыга барайын, анан жатпайбыз. Давайте эксклюзив. Жыруу Так, 10 боюнча минут. айтпайсыңар. Эмне кыласыңар жыруу боюнча? Жер үйдөн биз өзүбүздүн сунуш бергенбиз. Кыргызстандын, кыргыз элинин үлүшүн өкмөт аныкташ керек. Оңдоп келишим түзүш керек. Жер үйдү биз өзүбүзгө алышыбыз керек. Эгерде
мурда бабанып сатып кеткен бажайыптар бергisi келбесе, анда биздин үлүштү так аныкташ керек. Мына силердин үлүшүңөр берели, иштесин. Биз инвесторго каршы эмеспиз, иштесин. Но бирок биздин үлүшкө, кыргыз элинин долясына тийбесин. Приблизительно, когда вы, получается, приступите к своим официальным обязанностям посла? Когда вы начнете? Орусча. Я же говорил, многие документы, оказывается, готовить. Не только указ. Достаточно. Как готовить, как мне вручить, я поеду и вручаю. Малайзию, там корол, премьер-министр. Вот тогда, после этого я только послом стану. До этого я не посол. Я посланник. Но это как готовить, так вот, я сразу еду. Качан экенин тартып эскенде. Это не от меня зависит. Это от МИД и той страны, Малайзия. Приблизительно месяц, 2 полгода. Ну, я думаю, наверное, приблизительно в течение месяца.